Assalamu alaikum, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн ушу Англиянын кыскача тарыхы 4-чү бөлүгүнө келдик. 4-чү бөлүгүндө эмне менен бүттүк көрөлү. Бул жерде албетте дисклеймер. Ар бир маалымат тиешелүү уюмдар жана адамдар менен, адистер менен текшерилиши керек. Бул абдан жакшы нерсе. Факт чекти эч качан унутпаңыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Өткөндө биз айткандай, ошол Елизавета 1 заманы менен бүткөнбүз. Елизавета 1 ушу такка отурганда көптөн бери бир да күйөө күтпөй, ушундай өзү аруу кыз катары калып турган. Ошого көз артып, ошо эгерде муну бизди аялдыкка алсак, катын кылып алсак, биз деген ошо анын хандыгын басып алат элек деген үмүттөгүлөр аябай көп болду, бирок баарын четке кагып отурду. Ушу Швециядан, Норвегиядан бери келип атышты, ушу бүт Дания, башка Франция, Испаниядан бери келип атышты. Бирок испаниялыктар, ушу англичандар, ошо англикандык чиркөөнү түзүп, жана ошо протестантизмдерди көбөйтүп өз өлкөсүндө, жана ошо такка отурган Елизавета 1 протестантка, бул деген баягы кандайдыр бир христиан динине секта сыяктуу да, баягы мунафик сыяктуу кабыл алынган. Католик чиркөөсү тарабынан, католик чиркөөсү боюнча папа айткан да, ушу жок кылбасаңар болбойт ушул Елизаветаны деп. Анага каршы биринчи колун сунуш кылса, биздин шарт түзүп, Испания королдугу силер деген ушу католицизмге кайра өтөсүңөр. Ушу протестантизм жана англикандыкты токтотосуңар, кайра Рим папасынын бийлигинин астына келесиңер деген шарт менен чыкса, Елизавета аны да чекке кагып чанып койгон. Ошондо Испания анда биз силердин мамлекетти жоготобуз деп ошо килейген, ошо жеңилгис армада деген ушундай флот кайыктардын топтомун топтошкон. Жана ошол кездеги эң тарыхында, Европа тарыхында эң чоң болгон, бирок дүйнө тарыхында чоң болгон эмес. Мисалы үчүн ошол эле Дженхэнин кемелери Кытайдыкы 500дөн ашык болгон, анан аябай чоң, аяктан 2-3 миң, 10 миңге чейин адам ичинде болгон деп айтып жатышат. Ошо флоттун ичинде жана алардын ошо Дженхэнин Кытайдын кемелери килеген бир топ эле бүгүнкү авианосецтердей эле болгон деп айтышат. Бирок ага мисалы үчүн Европага чейин жетишкен эмес алар. Ошон үчүн европалыктар өзүнүн тарыхынан сырткары билбей, Кытайдын тарыхын билбей, албетте өзүнүн ошо Испания жасаган флотту эң чоң карактагы флот деп эсептешкен, дагы кабыл алышкан. Жана ушул флот Англиянын жээгинен келип туруп, кол сала турган болгон. Ушул жерден анан жеңилгис арма Жапондо болгон эле окуя. Жапонияны билесиңер, аяктан Жеңилгис хан урпактары, ошо Чыңгыз хан урпактары аякта болот. Аякта ошо Хубилай хан же Кыблай хан, Хубилай хан Жапония кол салат, түштүк Сун Кытай хандыгын жок кылгандан кийин. Анан ошол жерден дагы 500дөн ашык ушундай кеме барат, 10 миңде аскер барат, аяктан 500 миллионго чейин дейт. Ошол аскер топтолгон болчу. Бул баягы ошо Дженхэнин флотунан да чоң флот болот. Анан ошо аскер күчтөрдү камикадзе шамалы талкалаган. Так ошондой эле бир маалда ушу Елизавета отуруп алып, ошо Кудайга жалынып отурса, бир маалда эле ошол жерден шторм, мындай бороон болуп, Ла-Манш ичи жанчылып, жан жаап бир четтен шамал үйлөп катуу. Ошол бороонун ичинен анан баягы куюн шамал келип туруп, ушу испаниялык флоттун жарымын талкалай баштады да. Так ошол салгылаш болуп аткан учурда 3 күндүн ичинде бороон тынчыбай ура берет. Ошентип баягы флоттун жарымы Испанияныкы чөгүп кетет, жарымы качат, калгандары колго түшүп калат да англичандыктарга. Ошол Дрейк жана Рейли, негизги ушул Рейлинин кол астындагы турган ушундай аскер күчтөрүнүн жардамы менен. Анан Елизавета ушинтип Испанияны жеңгенден кийин анын бийлиги аябай бекемдейт. Протестантизмдин дагы бийлиги бекемдейт ошо баягы элдин мээлеринде. Анан Англикан чиркөөсү дагы бекем болуп калат. Рим чиркөөсү утулгандай болуп калат.
Анан албетте ошо Англия ошо кездеги айткан сөзү ошо Rule of the Ocean Great Britain же болсо Прав Британия морями же кыргызча айтканда Британия жер жүзүндөгү деңиздерди башкар деп ушундай сөз болуп калат да. Бата бергенде болуп калат да. Ушу баягы сөз айтардын астында сөз айткандан кийин же болсо кайсы келме келтиргенде эле айта беришет да англичандар. Ошо Британия деңиздин баарын башкар деп. Жана ошо негизи ички ядроого карабастан Елизавета Доор алтын доор деп аталган. Ички ядроолор жана ошо согушуулар, бийлик талашуулар болбосо дагы механика, илими аябай катуу өнүгөт. Ошол акырындап Ньютондордун заманы келе баштайт, окумуштуулар сыйлана баштайт. Анткени протестантизмде ошо мисалы үчүн эгерде мурун Рим католик чиркөөсү Жордано Брунолорду өрттөсө, эме сен деген Кудайга каршы чыгып атасың, сен илимиң менен эмне кыласың, илим Кудайдын сөзүнө каршы, илимди четке кагыш керек деп илимдерди ошо чиркөөлөр илимпоздорду өрттөп эле, баягы кыйнап эле, инквизициясы тырмагын жулуп эле баягы ар кандай жолдор менен мыкачылап өлтүрсө дагы илим менен алышпагыла деп. Ушул кезде баягы протестантизмде тескерисинче илимди колдоо мындай кандай ой болгон да. Аякта кальвинизм деген нерсе да Германияда ошондой өнүгүп келаткан, Англияга да кирип кеткен. Кальвинизм, протестантизм боюнча мындай да, сени Кудай негизи бир эле жашоо бар дейт да. Ушул бир эле жашоо бул жашоо дейт. Анан мисалы үчүн өлгөндөн кийин сен деген бейишке барасың, барбайсыңбы? Ал деген Кудай чечет дейт, ошо жашооңду кандай жашасаң дейт. Бирок бул жер жүзү дейт. Жер жүзү өзү бул баягы бейиш менен тозоктун ортосунда турган, ага чейин жеткенге чейин ушундай кандай жол дейт да. Тазалагыч дейт. Чистилище деп коет орусчасы. Лимп деп коет да. Ушул жашоо тазалагыч. Ушул жашоодон эгерде сен Кудайга жагымдуу иш жасасаң, байыйсың дейт. Эгерде Кудайга жагымсыз иш жасасаң, кедей болуп кыйналасың дейт. Анан акырында баары бир Кудай анан сен же тозокко же ошо бейишке алып барат деп протестанттар башкача ойлоно баштайт да, баягы расмий чиркөөгө караганда. Алардын сөзү боюнча азыр ушул жашоодо байлык топтош керек. Биринчиден, бай болсоң Кудайдын сүйгөнү болосуң, Кудай сени сүйөт, сүйгөн адамы болосуң. Анан албетте кээ бир баягы эрежелер бар, баягы кирешеңдин 10% дайыма чиркөөгө беришиң керек, ошол эреже калат. Кедей болсоң, демек Кудай сени сүйбөй калды. Кедейчилик менен байлыкты Кудай бир гана эмгек аркылуу берет. Эмгекти канча талкпас жасасаң, ошончо сага байлык келет. Эмгекти аз жасасаң, байлык сенден кетет деп ушундай чечимге келишет да. Жана ушул ой пикир менен жашап калышат протестанттар. Жана протестанттардын дагы бир ою, ошо Кудай баягы бизди ойлондуруш үчүн, мисалы үчүн биздин баягы бизге байлык же кедейлик бериш үчүн эмгектен келедин жана дүйнөмдү изилдегиле деген деп. Ошол аябай мындай кандайдыр диний болгону менен, бирок баарына аябай критикалык ой жүгүртүү менен ошо ойлонгон кишилер чыга баштайт Англияда. Жана илимди өрчүтө баштайт. Албетте бир заматта кээ бирлери атеист болуп кетет да. Атеист болуп кетип, жок бул таза эле илим. Бул жерден биз Кудайга көп баягы таңыла көп эле нерселерди айта бербешибиз керек. Бул деген дүйнө өзүнөн өзү жаралган деген атеизм так ушул жерден, ушул заманда пайда болуп баштайт да. Баягы илимий атеизм. Арасында болсо баягы бирге илимди жана динди бирге айкалыштырганда окумуштуулар чыгат. Мисалы үчүн ушул Чарльз Дарвин айтат, мен деген Кудайга ишенем, мен деген ошо мисалы үчүн ушул дүйнөдө баягы Спинозанын Кудайына ишенем дейт. Спиноза бул деген Барух Спиноза деген ошо окумуштуу болгон бир кездерде. Алын айтуусу боюнча ошо баягы бүт мындай дүйнө жүзү бул Кудайды. Илим болсо, мисалы үчүн адамдын жашоосуна, турмушуна кандайдыр бир таасир кылат, бирок көбүнчө адам өзү күнөөлүү да, же бактылуу турмуш куруусуна өзү күнөөлүү, же бакытсыз турмуш куруусуна да өзү күнөөлүү, өзү жоопту. Ошон үчүн
бүгүнкү күнү ошо биз деген илим менен алектенишибиз керек, өзүбүздүн жашообузду өзүбүзгө жоопкерчилик тартышыбыз керек. Ал эми жогорку жоопкерчилик дүйнөнү бүткөндөн кийин ошо бизден Кудай сурайт деп ушундай Барух Спинозанын Кудайына ишенген окумуштуулар пайда болот. Алар деген мындай алар менен сүйлөшүп көрсөң атеисттей өзүн алып барышат, бирок Кудайга баары бир ишенем деп айтышат да. Эгерде баягы ошо жашоомду өзүмө жооптумун, иштейм, изилдейм, жашайм, турмушумду курам, бирок албетте качантыр бир ушул жоопту тартабыз. Жоопту ошол жерден анан Кудайды кезиктиребиз деп ушундай жол менен ушундай жашагандар көп болуп калат. Так ушул Елизаветанын дооруна түшүп калат. Ошо ар кайсы диний агымдар бири-бири менен согушкандыктан ошондон алтын доор деп аталган бул баягы илим аябай өнүгөт, механика. Бирок Тюдорлор династиясы бүтүп, ордуна Яков, шотландиялык Яков ошо 6-такка отурат да. Шотландиялык королдор Англия, Улуу Британиянын королдугунун бийлигине келе баштайт да, алгач жолу ушундай нерсе болуп кетет. Анан ошондо Елизаветанын доорунда Англия кызгылт көрүп атасыздар, картада кызгылт ушундай бөлүкчөлөр болгон. Бул Англиянын жергеси болгон да. Ошо Шотландия автономиясы көбүнчө ошо баягы нормандарга баш ийет, Нормандияга, ошо Норвегияга, Швецияга көбүнчө баш ийип калат. Анан ошо Ирландия басылып алынган колония сыяктуу Ирландия эли, бирок эч качан англиялыктарга багынган эмес, баягы жан дили менен сиңип кеткен жок. Аябай каршы эмгичектүү күрөшүп жүрөт. Азыркы заманда деле ирландиялыктар англиялыктарга каршы жүрөт да. Анан ошол кезде англиялыктар ирландиялыктарды кичине баягы кичине деле эмес, бир топ эле кемсинткен, ачарчылык болуп кетсе жардам бербей ушундай көп аябай. Анан жаңы заманда да бир нече ачарчылык болот ошол эсебинен. Анан ушундай колония болгон. Калгандары көрө атасыңар ар кайсы мамлекеттики да. Ошондо баса кичине артка кайтайын, көрө атасыңар, Орусиянын Московиянын территориясы анчалык чоң эмес болчу. Шибер биздики болчу. Ой, Кыргыз мамлекети баягы Жеңилгиз хандын, ошол Кыргыздан чыккан Жеңилгиз хандын мамлекети ошо жартылай эле басылган болчу да, ошол 17-кылымдарда, 16-кылымдарда. Анан ушул жерде баягы азыр ушул заматта Орусиянын баягы Иван Калиталар, Иван баягы 3-чүлөр, Иван 4-чү Грознылардын заманы ушундан келип баратат да. Орусия азыркы тапта ошо баягы тегеректеги элдерди, Уралды басып алатат, Удмуртия, Черемша, ошо Черемзияларды басып алатат, ар кандай баягы Урал элдерди, Эрзияларды басып алатат ушул тарапта, ушул заманда. Тиги Волга Булгариясындагы ошо Татарстанды жок кылып атат да ошол кездерде. Бирок азырынча баягы бүт ошо Чыңгыз хандын урпактары ар кайсы хандыктар түзүп алып, Шибер хандыгы, Кучум хандыгы жана ошо хандыктар ошо жерде жашап турат да. Кыргыздар да өзү Моголстан деп ошо Захриддин Бабур империясында ошо согушуп жүрүшөт. Мисалы үчүн ошо жерде Кытай дагы бар, ошо азырынча жаңы өзүнүн баягы бийлигин кайтарып Цинь империясынын келишине даярдалууда да. Ушундай нерселер болуп жаткан болчу ал кезде. Анан Жеңилгиз түмөн ошол кичине армада боюнча согушууну бекис эгерде мындай тийип өтүп кетсек да. Англия королдугу Бириккен Республикасы, ошол Англия королдугу ушундай болгон да. Британияда Говард Англия королдугу, Фрэнсис Дрейк, Джон Хокинс, Джастин Нассау, 34 кеме, ошол англиялык күчтөр, 163 куралдуу сода кемелери, бул деген курал сода кемелерине илишкен да. 30 жеңил ушундай кемелер, 6000-8000 өлтүрүлгөн. Англиялыктардан 400 жарадар болгон, 6 өрт кемеси дагы ушундай коротулган да. Өрт кеме бул брандер деп коет да. Бул деген эмне? Бул деген кеменин ичине ошол жагдыргыч заттарды, күйүүчү заттарды жүктөшөт жана алдыдагы кемелерге жакындап туруп таранга алышат да. Таран деген бул барып туруп сүзүп ишет өрттөп туруп. Ушундай Рейли ушундай иш аракетти жасаган. Ушу 8 брандер атака кылганда баягы эң күчтүү кемелерди, алардан замберек менен атса дагы, эмне менен атса дагы өрттөнүп келаткан кеме жанган өтүп кетсе, сенин кемең өрттөнүп кетет да. Жолсо четке какса, кемең жарылып өрттөнүп кетет. Ушундай брандерлердин жардамы менен алгачкы ошол баягы алдыда турган кемелерди жок кылышкан. Ушундай нерсе болгон. Испания болсо
Педро Алонсо де Перес де Гусман Медина Сидониялык герцогу 22 галеон 4 галея анан 108 куралдуу соода кемелери 20 миңден ашык киши өлтүрүлгөн, 800 жарадар, 397 туткун болгон, 51 кеме чөгүп кеткен, 15 кеме колго түшүрүлгөн. Ушундай жыйынтык болгон. Ушу жеңилгис түмөн же непобедимая армада деген баягы жеңилгис армада 31 июль 8 август ошол согуш болуп кеткен. Мындай 9 күндөй болду, 8 күндөй болду. 1588 жылы ушул согуштар өтүп кеткен болчу да. Ушу Испания менен Британиянын ортосундагы согуш. Бул жерден жапониялыктарга окшоп Кудайга кайрылгандан кийин борон болуп кетип, Испаниянын ошо флотун чөктүргөнү бул абдан кызык нерсе. Бул деген ошол Жапония менен Британиянын тарыхы бир аз окшоп кеткендей да ушул жерден. Кызыктуу нерсе мен үчүн. Сиздер кандай дейсиңер? Стюарт династиясы келе баштайт. Яков I жана Карл I 1603-1649 жылы Стюарттардын бийлиги католик жана протестант аңдардын карама-каршылыгын күчөтүп, парламент менен королдордун ортосундагы тирешүүлөрдү жаратат. Карл I парламентсиз башкарууга аракет кылып, акыры 1649 жылы өлүм жазасына тартылат да. Ошол парламентти жойгонго аракеттер көп болгон. Анткени королдор чыдаган эмес, ушу эмне деген демократия. Жерге кирсин демократияңар. Жөнөкөй элдер мындай сокого тарткан кара дыйкандар бизди башкара койгулачы буларды деп. Алар ошо каршы чыгышкан бир нече жолу. Барондор болсо, барондордун бийлигине каршы чыгышкан, барондордун эркиндигине. Ошол нерсе көп учурунда ошо ички жарандык согушту пайда кылган да Британияда. Анткени барондор болсо түшүнүшкөн, кол астында кара сокко тарткан дыйкандардын арасынан усталар чыгып атат да. Ошол усталар соода кылып атышат, бир нерселерди жаратып. Станок ойлоп табышат, механика. Станокто километрлеген ушундай сукно жасап атышат да. Ар кандай баягы сукно бул баягы ткань да, ошо материалдарды жасап атышат. Көп нерсени жасап атышат. Ошо автоматташтырылган суунун кыймылы менен иштеген баягы ошо тегирмендерди кадимкидей механикалык кошумаларды кошуп туруп, шестеренкаларды кошуп туруп, булар деген станоктор жасатат. Мындай өндүрүштүк станоктор жасатат. Ошону түшүнүп, барондор көрүп атышат да, байлар өсүп атат, байлардын саны өсүп атат. Ошол байлар баягы парламентке барам десе, аны өткөрбөйт да эч ким. Сен кайдагы кара сокко тарткан кечеки кедейдин баласы? Эмне каяка барган атасың аристократтардын арасына? Койсуң аныңды десе, алар андай болду деп анда байлардын кыздарына, байларга карыз берет, ошо эме аристократтарга карыз берет. Аристократтар болсо бай эмес болот да көп учурда, чала була бай болушат, анткени алардын кол астында крестьяндардан салык тартып бай болушат. Ошол аристократтардын көбү кээ бир учурларда баягы акчасын жоготуп калышат да, ошондой нерсе боло берет. Ошол акча жоготкон аристократтарга кедей болуп кеткен. Ошо кара сокко тарткан дыйкандардын урпактары келип акча беришет. Карыз. Анан карызды бере албай тигилер кыйналып атканда айтышат да, мейли карызды анда бербей кой, анда кызыңды бер дейт да, же уулуңду менин кызыма үйлөндүр дейт. Ага макул болуп, анан жаңы ушундай класс пайда болот да. Бул кечеки кара сокко тарткандар бүгүнкү жаңы аристократтар. Бай адамдар да, ошол бай буржуа деп коет да аларды. Булар буржуа экен. Германияда аларды бюргер дешет да, ошо шаардыктар дешет. Анткени шаардыктар байып кетет. Мурунку кара сокко тарткан дыйкандар шаарга барып, уста болуп, байып, ошо аристократтардын бийлигин сатып алып атышат да. Эми коррупция да ошо менен айтканда. Бирок башка жагынан караганда бул деген баягы эгерде адам эмгектенсе, акылдын колдонсо, байса, эмнеге ал деген өспөш керек экен да. Өсүп атса, өсүшү пайда алып келип атса мамлекетке, элге, эмнеге ал болбош керек экен деп да ушул Англияда барондор ушинтип ойлошот. Королдор болсо койгулачы, кара сокколорду эмнеге бийликке жеткизесиңер, карагылачы, жарымыңар баары уже жарым кан аристократсыңар, таза аристократ эмессиңер деп кечке ушундай тирешип, карама-каршы сөз сүйлөп, каршылык көрсөтүп ушундай кайнай беришет да, баягы буруксуп. Кез-кезде ушундай Яков I, Карл I Стюарттардын бийлигин албетте ошо парламенттин баары бир ролун азайтууга, чечимдерди көбүнчө королдун колуна карматууга ушундай аракеттерди кыла беришет да. Ушинтип англиялык жарандык согуш кетет. 1642 жылы, 1649 жылы парламент жана падыша башында турган роялисттер ортосундагы согуш болуп, бийликке ошо диктатура деп Оливер Кромвель жетектеген армия жеңишке жетет, бийликке жетет.
Бул Англияда убактылуу монархиянын жоюлушуна алып келет. Анткени Оливер Кромвель барып алып туруп ошо стюарттардын башын, королдун башын кесет да, кесип туруп койгулачы, бул королдоруңарды кечке бийлик талашат экен, биз буржуадан ошо бийлик талашат экен, бул деген жарабайт, биз деген өлкө биздин баягы акчабыз менен турат, өлкө биздин иш аракетибиз менен турат, биз ошо өлкөнү көтөрүп атабыз, а булар королдор болсо жөн эле канды иче беришет да, салык сала беришет, аркасында эчтеке жок, же эмеси жок, же мындай гана эч кандай чечим чыгарышпайт деп Оливер Кромвель ошентет дагы. Жана роялисттердин армиялары, ошо королду колдогондордун армиялары өтө баягы жеңилсе дагы катуу даярдык көрүп баштап, ошол Оливер Кромвелден үйрөнүп, ошол жерде алгачкы баягы көп ошо атайын жаңы технологиялар колдонула баштайт. Катуу аткан арбалеттер, механика менен колдонулган, ошо баягы ар кандай аркебузалар, порох колдонуучу мылтыктар алгач пайда болот, замберектер алгач пайда болот. Ушулардын баары менин жардамым менен ошо эгерде жаңы механиканы өздөштүргөн кечеки кара соко дыйкандар бийликке келип атса, бул роялисттер биз булардан жеңилип атабыз, биз да үйрөнөбүз, биз да буга үйрөнүшүбүз керек деп үйрөнө башташат да. Анан Кромвелдин диктатурасы башталат. 1653 жылы, 1658 жылы Кромвель парламентти таркатып туруп, бир малда өзү ошол парламенттик буржуазиялык кыймылдын башчысы болуп, анан байкайт, парламент азыр мени угуп атат, азыр баягы жеңгенден кийин мени укпай калды деп. Анда мен король болом деп, мен бийлик болом деп кайра айнып кетет да. Ушул начар болот да, нерсечи. Тарыхта дайыма ушундай болот. Демократиялык күчтөрдүн жардамы менен бир киши бийликке келет, анан эртеси күнү кайра ошо диктатураны орното берет да. Демократиянын жаман жери ошол эле да. Демократия кезде өлкө өнүгөт, адам өнүгөт, адамзат өнүгөт, бирок бийликке мыйзам түрдө эле диктаторлор келе берет да. Анан кайра ошол диктаторлор демократияны жоёт. Анан демократия көп жыл кыйналат, анан кайра демократия күчүнө кирип, кайра диктатор түшүрөт, жана бул нерсе кайра кайталана берет да. Тарыхта ушул нерсе кайталанып бүтпөй койду десек болот да. Анан Кромвелдин диктатурасы орногондо ошо өзүн лорд протектор деп атап, жарыялап, де факто ошону диктатор болуп, бүт баягы чечимдерди жалгыз кабыл алат. Армияны, сот системасын катуу көзөмөлдөйт. Анан ошол кезде баягы Англиянын флоту кемелери Ямайка менен Дюнкеркти басып алышат. Дюнкерк бул баягы эмен тарапта, ошо Франциянын бир ошо жарым аралы. Кайрадан элдер ойлошот да, бул эмне Оливер Кромвель биз деген демократиялык ушул аскерлер, ушул демократиялык күч, элдик күч келип бийликти колго алсак, Кромвель ошол диктатураны, королдун диктатурасын жок кылсак, Кромвель кайра королдун ордуна өзүн коёбу, кайра өзүн диктатура кылабы деп, акырында Кромвелдин да башын алышат да. Кайрадан анархия болуп кетет, жана акырында ушу 1658-1660 жылы Кромвелдин өлүмүнөн кийин кайра ошо стюарттардын, королдордун тукумдарын издеп, Ричард деген ошол бийликти сактап кала албай, королдун салса, Кромвелдин уулу, армия диктатурасы орнотсо, генерал Монк аскерий режимди кулатып, парламенттик аркылуу монархияны кайтарып келет да. Ошо генерал Монк кайра Карл экинчи деген ошо королду тап, королдордун тукумдарынан, ошо Стюарт династиясынын тукумдарынан кууп келет да бийлиги. Анан баары алыскы жакын туугандарына тарай берет бийлик укугу. 1660 жылы 29-бугу айы Карл 3 Лондонго салтанат менен кирип келип, кайра ошо Англиялык эли бир четинен демократиядан чарчап, бир четинен диктатурадан чарчап, бир четинен королдон чарчаса да, кайра мурунку королдор жакшы болчу деп королду кайра алып келишет да. Шотландия, Англия, Ирландиянын падышасы деп жарыялашат Карл экинчини. Стюарттар династиясынын кабыл келиши деп эсептелинет, жана Жаран согушун токтотуш деп эсептелинет. Бирок Карлды бийликке келтирип атканда монархисттер айтат да, элдин жинине тийсең, эл деген толкуйт экен, демократия болуп кетет экен, ошо буржуазиялык революция көрсөттү. Элдин жинине тийбей дейт да. Элдин жинине тийбей, элдин кызыкчылыгын көздөп, бийликти аткар деп ушундай наасат айтышат да, ошо Стюарттын өкүлчүлүгүнө. Ошентип бир кездерде Британиянын жашылын карасаңар бул парламент, кызылын карасаңар роялисттер. Ошентип баягы ушул жылдары
ушунчалык баягы согуштар болуп, бири-биринен жерлерди алып алып, роялисттерди жеңип, парламентаристтер анан кайра роялисттерди калыбына келтирет. Бирок ошол кезде роялисттер менен парламентаристтер тең салмактуу ошол укуктарды, бийликтерди сакташат да. Анан ошол кездерде бийликке Анна хан патшайымы келет 1702-1714 жылдары. Анна такка отурганда Испаниянын мурасына байланыштуу согуш башталат. Анткени Испания билесиңер, Дания, ошо Португалияны басып алат. Ошо баягы Францияга чейин Франциянын жерлерин басып алып, ушул жерлерди баягы өзүнүкүн жарыялап, Англияга кошулганда Англиядан жеңилгенден кийин герцог Альбалар ошо Данияда, Нидерландыда Испанияга каршы революция башталат да. Революция башталып туруп, партизандар согушуп, акырында герцог Альбаны жеңип, кайра ушу бүт баягы деңиз жеринде турган Нидерланды жерлерин, Дания, Португалия жерлери бош калат да кайсы бир убакытка. Айка бийликке ушу кичине баягы укуктары азыраак деп эсептелинген хандар келет, падышалар. Анан ошо чоң державалар, ошол эле Испаниянын ошо согуштан жеңилген, ошол эле Франция, ошол эле Англия, Германия дагы ал нерсеге согуша башташат да. Ошол жерлерди алып алышыбыз керек, кайсы мамлекет ошол жерлерге ээлик сактайт экен, кайсы мамлекет жеңет экен деп. Анан ушул согуштар башталат. 1702-жылы Испаниянын мурасына байланыштуу согуш 11 жылга созулат. 1702-1713 жылга чейин. Аны герцог Мальбара жетектейт, бирок согуштан чарчаган эл салык менен карыздын өсүшүнө нааразы болот. Дал ошол учурда Испанияда алгач жолу чоң ошо баягы инфляция болуп кетет да. Инфляция болуп туруп, валюталары эчтеке мындай баасын жоготуп алышат. Кандайча десеңиздер, Испанияда галеондор Түштүк Американы тоноп, индейцтерди тоноп, алтындарды алып келет толтура Түштүк Америкадан. Ошол алтындын көлөмү ушунчалык көп болгондуктан анын баасы, алтындын баасы түшө баштайт да. Бир кездерде Испанияда алтындын баасы күмүштүн баасынан арзан боло баштайт. Бул нерсе кымбатчылыкка алып келет. Кымбатчылыктын аркасынан анан ушул реал жана ошол Испаниянын өзүнүн акчаларынын кунунун түшүп кетишине алып келет дагы. Азыркы Түркиядагыдай, бир кездеги Зимбабведегидей, анан бир кездеги Веймар республикасындай, же болбосо Советтер Союзунун киймесиңерде бар. 90-жылдардагыдай рубль деген өзүнүн кунун жоготуп алганда, Советтер рубли, анан жаңы улуттук валюталар пайда болгондо 1 сомго 400 рубль алмаштып эле ушундай болгондо. Ошондой нерсе болуп кетет. Испаниянын экономикасы талкаланат да. Албетте калк ушундан тажайт, чарчайт жана согуштага катышып албай калат. Ошол кезде мисалы үчүн Испания аябай күчтүү келип атканда баарына белгилүү Терция Эспаньоль деген түшүнүк пайда болот. Бул деген испаниялык жөө аскери деген эң күчтүү аркебузалар менен, найзалар менен бир учурда ошол замбириктер менен ушундай кандайдыр бир куралданган Терция, испаниялык Терция деген пехота күчтүү болот. Ошол жерден Капитан Алатристе деген кинону карап көрсөңөр болот. Кыргызчасы которула элек, бирок орусчалары көп аябай. Орусчасы, англисчеси. Ошол жерден Хьюго Мортенсен деген актер ойнойт. Аябай ошол Испанияны ошол кездеги заманын көрсөтөт да. Ошол жерден баягы бир нече ошо согуштардан жеңип, Эль Капитано түзгөн Терция Эспаньоль, Эль Капитано деп, уже командоро деп деген киши болот, ал ошолорду түзөт. Анан бирок ушул жерден алсыздана баштайт жана негизи Терция Эспаньолго каршы ошол баягы алыска атуучу мушкеттердин күчү жана ошо кирасирлердин күчү, драгундардын күчү Терцияны алсыздата баштайт дагы. Терция жеңиле баштайт да. Драгундар бул деген атчан мылтыкчандар да. Аттан чуркап келип, баягы чаап келип, ат мылтыктан атып кайра качкан. Ушу баягы байыркы сактардын же болбосо скифтердин же кыргыздардын тактикасын булар деген мылтык пайда болгону менен, алыска атуучу мылтык, ушун менен анан жаан алмаштырышат. Бирок дагы эле ошол Кентербери баягы айланасын же болбосо кыргыз тактикасын баягы жакындап келип атып туруп качуу, ушул системаны алар кабыл алышат. Ушул система бул жерден аябай чоң роль ойноп коет да. Анан дагы мушкетерлор пайда болот. Мушкетерлор казак деген оюнду ойногондор эстесе керек.
ошо казак деген компьютер оюну бар болчу, ал жерден эң күчтүү даниялык мушкетерлор болчу. Мушкеттер пайда болот да, мушкеттер алыска атат. Анан ошо 500, 200, 300 метрге ошо оор окту ыргыткандан кийин ал оор ок ошо бүт кераса, латыларды, сот кийимдерди баары тешип өтүп, же тешпесе дагы ошол сот кийим кийгенге ушунчалык катуу энергия сокку берип, эс учун жоготкондой, баягы анын кабыргалары бычырап кеткендей же болсо башы жарылгандай сөөк сыртынан бүт-бүтүн, кераса ичинде болсо бүт сөөктөр жанчылып кеткен да адамдын. Ошондой нерселерди ойлоп табышат мылтыктарды. Албетте бул мушкеттер анан ошо тарыхты өзгөртө баштайт. Бул жерден баягы октары империялар пайда болот да, баягы ал октарыны өздөштүрбөгөн, линиялык тактиканы өздөштүрбөгөн баягы аскерлер бир линияга түшүп алып, баягы мушкет менен аткан тактиканы. Ошо баягы октарыны өндүрүшкө салбаган майда барат элдер, анын арасында дагы ушу биздин баягы ата бабаларыбыз тилекке каршы ошо негизи ушул кездерде мылтыктар тарап баштады эле. Кара мылтыктар бирок жакшы өндүрүштүк, ушундай алыска атуучу, арзан, көп көлөмдөгү мылтыктар болгон эмес. Ошондуктан биздин ата бабаларда баягы Орус империясына жеңиле баштайт да ошол мылтыктарына, линиялык мылтыктарына. Жана бүт эле ушул дүйнө жүзү боюнча элдер ошодан жапа чеге башташат. Дагы ошол кездерде жаңы ошол ок атуучу ушундай империялар, анын ичинде Англияда күчүнө кире башташат. 1713 жылы Мальборну кызматтан кетиришти. Виктор басмырлоо учурап, Виктор деп ошол баягы алардын ордуна Тори партиясы бийликке келди. Виктор бул деген ошо роялисттер өзүнүн партиясын түзүшкөн Британияда, жеңгенден кийин буржуаларды жеңгенден бул буржуа менен ошо аристократтар бириккен партиялар Вик деп аталган да. Ага оппозиция болуп Тори партиясы келет. Тори партиясы ошол бийликке келет. Алардын башында Оксфорд жана Болингброк дегендер болгон. Баса ошол Оксфордтор кийин ошол университеттерди түзгөн ошол адамдардын туугандашып кетет. 1713 жылы Утрехт келишими түзүлүп, Англия, Франция, Гудзон булуңун, Жаңы Шотландияны, Ньюфаундлендти, Испанияны дагы, Гибралтарды, Минорканы алышат. Түшүнүш керек, Гудзон бул ошол жаңы Англиянын колониясында да, барып Рейли ачып келген. Ошол Елизавета кезинде ушул жаңы Англия, бул Америка Штаттарда түзүлгөн колониялар, ошол жерден Франция менен Англия бөлүп алышат ошол Гудзон аралы менен булуңун. Ошол жерде да Жаңы Шотландия жан табылган ушул аралдар Ньюфаундлендтерди бөлүп алышат. Ал эми Испания менен Гибралтар менен Минорканы алат. Британия дүйнөдөгү башкы деңиз державасына айланат жана барып туруп колонияларды ача баштайт да дүйнө жүзү боюнча. Шотландия менен биригүү маселеси көтөрүлөт. Шотланд парламенти өз алдынча мураскор тандаарына коркуткан. Анда макул болуп, ага аргасыз болуп сүйлөшүүлөрдү баштайт. Мейли эми Шотландия эгерде автономия алсаңар, ошо Шотланддык королдугун калыбына келтирем десеңер, сүйлөшөлү келгиле дейт да. 1707 жылы биринчи бугусунда Англия менен Шотландия биригип, Уния актысы аркылуу Улуу Британия түзүлөт да. Дал ушул заматта Англия же болсо Британь Улуу Британия деп аталып калат да. Андан башкаруусунда эң маанилүү ички саясий окуя болот. Анан ошо бириккен хандык деп алгачкы жолу ушул жерден атала башташат. Шотландия Англия менен тең укукта болобуз деп биригишет да. Ирландияда хандыктар түзүлбөгөндөн кийин, ирландыктар аябай эркинчил эл болгондон кийин, алар деген эч бир мындай баягы хандарды тааныбайбыз деп Британияга каршылык көрсөткөндөн кийин дагы эле колония укугунда болот. Колонияда деген бул Ирландиянын эли, Британияда, Улуу Британияда экинчи же үчүнчү сорттогу адамдар катары каралат да. Ошол нерсе сакталып калат баары ушул жерде андан кезинде. Анан 11 жылдык согуштун ичинде эмне болот ошо Испаниянын мураскорлору менен согушуп атканда? 701-714 жылы, 701 жылы мисалы үчүн Газбург династиясынын акыркы испан падышасы Карл II өлгөндөн кийин бул согуш башталат. Ири жаңжал катары болот. Европа ичинде Франция, Британия, Англия, келечектеги Португалия, келечектеги Нидерланды, Дания, Швеция ушул бүт баары ошо бири-бири менен жаман катуу согушат да. Чарльз бардык мүлкүн кийинчерээк Испаниянын падышасы Филипп 5 болгон француз королу Людовик 14 небереси Анжу герцоги Филиппке мураска калтырган. Чарльз деген ошо Британияныкы да, ошо Франциянын жергесиндеги Британия алган жерлерди.
ошо Филиппке мураскорлук калтыргандан кийин бул эмнеге алып келет да? Бул деген азыркы картага алып келет. Ушу Бүт Британиянын жерлери, Европанын континентиндеги азыр Францияга таандык кээ бир бөлүктөр болсо өзгөчө мамлекет болуп кеткен да, ушуга алып келет. Ошол кездеги ошо Франциянын мисалы үчүн колонияларын карасаңар, ошо Франция басып алган жерлер ошо мындай агыш жашыл, ал эми Британия кызгылт, ошо кызыл басып алган жерлер ушул Ньюфаундленд, Нью-Йорк, ушул Майоркалар. Франция ушул Америка, Түндүк Америкада мындай агыш жашыл территорияларын басып алган. Испания ушул сары территорияларын басып алган. Ошо кичине мындай кара сары мындай өң, бул Орусия империясы. Иван IV ушу жаңы уже Петрларга келип калган заман, Петрлар басып атат, биздин аталарды кырып атат, ойроттор менен биргелешип эне сайдан кыргыз аталарыбызды кууп салып атат, жарымын басып хакас кылдырып. Ошол эле кезде алар баягы барып туруп ушу Цин империясы менен кагылышканга жетишип калып атат. Ушу чукчалар менен согушка киришишти тынбай. Жана ошол эле кезде алар деген Орто Азияны басып алганга аракет кылып, ушул Бурятия, Казакстандын түндүгүн басып алып атышат. Казак жүздөрү менен согуш болуп атат жаман. Орусиянын армиясы европалык курал менен куралданган. Биздин ата-бабаларыбыз баягы кара чала була кара мылтыктар менен, жебелер менен, келтектер менен ушул кармашып атат ушул кездерде. Ушул кездерде баягы биздин ата-бабаларыбыз кырып атат, шаарларды талкалап атат, тарыхыбызды кырып атат, молдокелердин баарын өлтүрүп атат, молдокелерди. Ан эми Цин империясына да кысым кылып атат. Цин империясы азыр ушул кезде баягы калыбына келгенге аракет кылып, бизге дагы чоң ошо соккуларды кылып атат. Ойрот империясы дал ушул кезде кырылып атат циндар менен согушуп. Албетте дагы ушул кезде ойроттор ошо Борбор Азиянын аймагын жаман кылып атышат да, ошо басмырлап, кол салып, ушундай нерселер болуп жатат дагы ушул убакта. Байкасак, ушул кезден Британия өсө баштайт, колонияларды көбөйтө баштайт. Улуу Британиянын калыптанышы 1714-1727 жылы башталат. Георг I 1714-1727 жылы стюарттарды колдогон якобиттер көтөрүлүш чыгаргандан кийин жеңилип калышкан. Алар якобиттер ушул эркиндикти талап кылышып, парламентаризмди калыбына келтиребиз деп, Вик партиясы келип Роберт Уолпол саясатты башкарган. Георг II король келгенде 1727-1760 жылы Англия, Франция жана Испания менен бир нече согушка катышып, Индияда жана Америка таасирин кеңейткен. Ошондо Вест Индиялык компания, Ост Индиялык компаниясы ачылгандагы Вест Индиялык компаниясы Индияны барып багындырат, Ост Индия компаниясы Британияныкы Америка Штаттарын барып багындыра баштайт да. Америка Штаттардан ошо кундуздардын терилерин жыйнап, ошо дал ошол кездерде Маундердик муздоо деген доор башталат да. Бул деген же болсо башкача геологдор айтат, жерди изилдегендер, бул деген кичи муз доору деп аталат да. Кичи муз доору башталат жер жүзүндө. Ошондо кундуздардын терисинен жасаган кийим өтө баалуу ресурс болуп калат Европада. Жана ошол кундуз терисин жыйнаш үчүн Вест Индиялык компаниялар барып Америкада индейстер менен согушуп, биздин дагы баягы туугандаш, параллелдик туугандаш элдер да. Аларды багындырып, алар менен атышып, алардын баягы территориясынан аңкычылык кылып, ошо кундуздарды терип, баягы суу кундуз бар эмес белет, боберлор. Ошо боберлордун терисин көп жыйнап туруп, ошол Европага жиберишет жана чоң баада сатышат. Ошентип алгач эл аралык мындай согуштук корпорация пайда болот да, Ост Индия жана Вест Индия компаниялар. Вест Индия болсо барып Индиядан, Калькуттадан акырындап индиялыктарды башкарганга, багындырганга аракет кылышат. Дал ошол кезде Индияда биздин Захриддин Бабур деген ошо Өзбекстанда шейбанилерден утулуп, казактардын баягы казак-өзбектөр, өзбек казактар бир эле эл да. Ошо баягы Маверанахрдын баягы Чыңгызхан армиясынын калдыктары, моголдордун ири бөлүгү да. Ошол моголдор бир бөлүгү ошо утулуп шейбанилерге,
барып туруп Индияны басып алат. Афганистан, Индия жана башка ошол азыркы Пакистан территориясын, Дели султанатын. Дал ушул маалда алгач ушул британиялык чалгындар келип турат да. Анан албетте Англия, Франция, Испания менен бир нече согуш катышып, Индияда, Америкада ошо Каллодендеги жеңиш кылып туруп, якобиттердин коркунучу токтоткон. Георг экинчи якобиттерди өзүнүн өлкөсүнөн тыйган. Георг үчүнчү 1760-1800 жылы Англия АКШ менен согушуп, ошо АКШ алгач өзүнүн штаттарын түзө баштайт. Англиялыктар тогулугу менен ошо басып алып, ошо колонияларга элдерди көчүрүп, ар кандай баягы бандиттерди, же болбосо ошо протестанттарды, же болбосо мамлекеттик идеологияга каршы чыккандарды көчүрүп жатып, ал жерден ушул чоң коомчулук түзүлөт. Жана ошо Георг үчүнчү кезинде дал ошол колонисттер өзүнүн көз карансыздыгына кадам ташташат дагы, Франция менен биригип Британияга каршы согуш алып барып, ушул жерден анан Британиянын бийлигин түшүрөт. Ошого алып келет Георг үчүнчүнүн баягы бийлиги. Анан АКШнын көз карансыздыгы тааныган король болот. Ошол эле маалда Индия, Кариб аралдары жана Канада айрым бөлүктөр Британияга өтүп, империя кеңейип кетет, Канаданы басып алат. Ички реформалар болот. Ошо Англияда ошо кезде, Ирландияда 1782 жылы парламенттик көз карандылык жамырыгы жартылай камсыздалды. Бирок Англияда Парижде келишимине жана католиктер берген жеңилдиктерге каршы нааразычылык башталат да. Бийликке Уильям Питт уулу келет. Анан ушул Британияда ушул кездеги алган жерлери кара сагар болот. Булар деген Индияны басып алып атат. Ошол Калькуттаны, Бомбейди, Канаданы басып алышат ушул кезде 1792 жылы. Булар деген барып алып, дагы ошо Австралияны ачып, Тасманиядагы англиялык офицерлер жөн эле оюн ойноп, баягы атууга макшыгабыз деп, тасманиялык аборигендерди толук кырып салышат. Аларды күндө ат кылып атып, 4000 киши бар болчу тасманиялык аборигендер. Ушун баарын таза кырып салышат да, Тасманиядагы аборигендерди, элди. Кичинекей кичине чоңуна карабай, ушу карысына, жашына карабай, ошо баягы жылаңач жүргөн жапай адамдар деп, булар адам деле эмес, булар айван деп англиялыктар ушуну кырып салышат да. Бирок Жаңы Зеландияга барса, Жаңы Зеландиялыктар ушуларды көрүп, англиялыктардын мылтыгын көрүп, иштегенин, Джеймс Кукту ошо Гавайиден мисалы үчүн өлтүрүп, Джеймс Кук. Ал эми ошо Жаңы Зеландия аралдарында Маори эли жапай жылаңач болсо дагы өтө согушчан, өтө мыкачы, кыраган эл. Ал деген ошол картошка менен алмашып атып, голландиялык баягы суучулдар менен картошка беребиз, сен бага мылтык бер деп. Тигилер болсо мейли анда 24 ошо мындай мешок же болбосо кандай алар менен эме менен сатчы да, баягы корзинкалар менен сатчы. Ушундай 24 корзинка бизге бересиң дейт, картошка, патат. А биз силерге бир мылтык тоже 24 мешокко беребиз, 24 корзинка беребиз деп. Ушундай чоң курс кылса дагы тигилер талыкпай иштеп, тегеректеги элдерди багындырып, маорилер ушул мылтыктарды алып алышат, алар менен атканды үйрөнүшөт, алардын мен баягы порох октарын сатып алышат көп көлөмдө. Жана англиялыктар келгенде өтө чоң сюрприз, маорилер аябай мылтыктарга бай болуп алар тозуп алышат дагы, британиялыктар жеңилишет да ошо маорилерден. Аргасыздан кээ бир учурда жеңип, кээ бир учурда жеңилип, акырында ошо Вайтанги келишимин түзүп, британиялыктар маорилердин тең укугун сактап калышат. Бул эмнени билдирет? Туугандар, бул деген эгерде баягы так ошондой эле Непалда, мисалы үчүн, Непалды басып алып атканда, ошол Калькутта үстүнө Гималайга чыгып баратып, Непалда гуркалар ушунчалык катуу туруштук берген, жөнөкөй бычактар менен каршы да, Британия мылтыктарына каршы. Британиялыктар аларды ушунчалык сыйлап калат, аларга ушундай күчтүү кырандыгын көрүп, силер укмуш экенсиңер, келгиле силер биздин расмий сөнөктөш болосуңар, укуктарыңар британиялыктар менен тең болот деп, алар менен башкача ушундай келишим түзүшөт да. Ага жакшы туруштук бере албай жаткан жана күчтөн корккон индиялыктарды болсо британиялыктар баса берет да, басып алып туруп, силер адам эмес экенсиңер, күч көрсөтө албайт экенсиңер, жем болосуңар империяга деп Индияны баса башташат да ошол заманда. Мындан бизге кандай сабак? Алсыз болсоң укугуң жок, ал күчтүү болсоң укугуң бар. Ушундай да бизге чоң сабак. Биздин аталар ошол кезде Орус империясына жеңилгендиктен
биздин ошол Орусияга карата укуктарыбыз азайып калган болчу ошол заманда. Улуу Британиянын таажысы Бермети Индияны баса башташат. Жана ошол жерден тарыхыбызды токтотобу, анан кийинки бөлүктөрдө уланталы. Чын айтсам, бул жерден мен жарым сааттан 40 мүнөттөн кылып атам, бирок мындай бүт курс өзү, бүт кыскача Британиянын тарыхы керек болсо ошо бир нече күндү талап кылат да, бир нече саатты. Анткени материалдар өтө көп, ошон үчүн кээ бир материалды аттап кетип, чоң аттап кетип атам, ошону түшүнсөңүздөр жакшы болот да. Булактар ушундай, ушул маанилүү булактарга кирип, ICBN менен интернеттен таап, окуп, кошумча маалымат алсаңыздар болот. Бизнес пландогу катталуу ушул QR коддо жана ошол каналды каржылоо ушул QR код менен баягы колдоп койсоңор болот, ыктыярыңар менен. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.